Суучулдар суунун астындагы жумуштарды аткаруучу кесип деп түшүндүрүлөт. Суучулдар эң татаал жана кооптуу кесиптердин катарына кирет. Бул кесипти аркалагандар чет мамлекеттерде кеңири кездешет. Улукбек Садыков Кыргызстандагы алгачкы суучулдардын бири. Ал 20 жылдан ашык убакыттан бери бул кесипти аркалап келет. Бүгүнкү күндө да өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин алдындагы республикалык өзүнчө куткаруу отрядында суучулдарды даярдоо боюнча окутуучу болуп эмгектенет. Анын айтымында суучул чыдамкайлыкты жана эр жүрөктүүлүктү талап кылган кесип. Могу биздин водолаз сууга түшүү кийими полностью ушул кийим боюнча сууга түшөр алдында мунун биринчи ден соолугуну, давление, кан басымдуулугун текшерүү керек. Эгер кан басымдуулугу туура келбесе, врачтар уруксат берсе, буга түшүүгө уруксат эмес. Эми водолаз жөнүндө түшүнүк бериш боюнча биринчи водолаз кийимдери боюнча сигнальный конец деп коет монучу. Сууда сүзүү боюнча суунун түгүндө кайсы жака жүрөсүң, кандай эмне ыкмалар айткан боюнча только водолаз ушул жип аркылуу кабар алат и кабар берет. Моосу спасательный жилет, водолаздын жилети. Бунун ичинде груз болот. Водолаз тереңдикке түшкөн сайын 5 метр, 10 метр тереңдикке түшкөн сайын водолаздын салмагы жеңил болот. Суунун түгүнө канча көп тереңдикке түшүү үчүн буга ашыкча груз болот, моунда груздар болот. Буну могу жерге салат. Мисалы 30 метрге, 20 метр, 10 метр тереңдикке түшүү үчүн анда водолаз чөкпөйт да. Аталган окуу борборунда билим алып учурда дасыккан суучулдардын бири болуп чыга келген Тынчтыкбек өзүнүн кызыгуусу менен суучул болууну чечкен. Ал ушул жылдын март айында Нарын дарыясына чөгүп кеткен 2 баланын денесин кырсык болгондон кийин көп узабай суунун 40 метр тереңдигине чейин түшүп таап чыккан. Тынчтыкбек Токтогулов бул эрдиги үчүн министрлик тарабынан медаль менен сыйланган. Тынчтыкбек үчүн мындай сыйлык эң башкы орунда турбайт. Ага кырсыкка кабылган жарандарга жардам көрсөткөндө анын жакындарынын ыраазычылыгы жана ишеничи чоң мааниге ээ. Бул оор кесип, бунда жоопкерчилик өтө чоң. Мен бул өзүм ушу водолазга кызам, суучул болуп, ушу суунун астында элге кызмат кылганга бир эле кызык эмес, элге чоң мындай, кандай десем, керегине жарагым келет да. Суучулдардын аткаруу функциялары: суу алдындагы изилдөө иштерин, ар кандай суу алдындагы кырдаалдарда болгон кырсыктардан куткаруу жана башка ушул сыяктуу суунун түбүнө байланышкан кызматтар. Бул кесиптин мыкты ээси болгондор дагы жыл сайын окуп машыгуулардан өтүп турушу зарыл. Ал эми жол жобо эрежелерине ылайык суучулдукта 3 жыл окугандар суунун 10 метр тереңдигине, 5 жыл окуса 40 метр тереңдикке чейин түшүүгө уруксат берилет. Шайыргүл Борбоева, Абалкан Асылбек уулу, Мыктыбек Машрапов, Кутматан көрсөтүүсү.